Урматтуу телекөрүүчүлөр, катарыбызга жаңыдан кошулуп жаткандар болсо, дагы бир ирет кутман таңыңыздар менен дейли. Бизден эч кайда алыстабаңыздар. Себеп дегенде таң эрте келип, дал ошол чыгармачылыктын чыйыр жолунда из салып жүргөн биздин асыл инсандарыбыз маек куруп келип олтурат. Жакындан тааныштырып өтсөк, кесиптеш. Бул укканда эле дароо баарыбызга белгилүү болот болуш керек. Ким келип калды болду экен деп. Бүгүн куттуу студиябызга Кыргыз Республикасынын маданият эмгек сиңирген артисти Чыңгыз Мамаев жана ошондой эле Болот Бешеналиев атындагы сыйлыктын лауреаты актер Жакшылык Кубатов бизде конокто. Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен. Рахмат. Кутман таңыңыздар. Жакшы келип алдыңыздарбы? Жакшы. Кош келипсиздер. Сиздерди көргөндө бир аз өзүбүздү тилибизди катып. Бирок анткени менен болобу, агайларыбыз кирип келер менен эфирибиз жаркый түштү чындыгында. Бүгүнкү иш күнүңүздөр кандай башталды дегеле, кандай келип алдыңыздар? Жакшы, Кудай буйруса. Биз эми актерлор саат 10дон баштап иш күнүбүз башталат да негизи. Бир аз баягы уйкудан ачылып, дене боюбузду жүйүткенден кийин театр негизи театр дүйнөсү ошол 10дон баштап ишибизди баштайбыз да. Бирок бүгүн андан 10дон эртерээк ошол ЛТР каналынын таңкы мынакей берүүсү менен ишибизди баштап атабыз. Сиздердин да ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Маанай болсо жакшы. Азыр ошол акын журналист Зайырбек Ажыматовдун чыгармаларынын негизинде сценарий түзүлдү деп атасыздар. Ошол тууралуу кененирээк кеп кылсак агай. Деги эле ушул учур театры ушу Зайырбек Ажыматовдун чыгармаларын тандап алганга эмне себеп болду? Ким тарабынан сунуш келди? Кимдин идеясы десек болот агай? Кененирээк. Чоң рахмат. Эми бул негизинен бул менин идеям болду. Себеби дегенде баягы биз Зайырбек менен замандаш катары, курбу дос катары чогуу жүргөнбүз. Жакшы кенен таанычубуз. Эми Кудайдын буйругу ушундай экен. Мынакей ушул 44 жашында ушул өз өмүрү менен коштошуп дүйнө салып кетти. Бул биз үчүн ушунчалык чоң жоготуу болду. Ошол эле Элмирбек Иманалиев дагы экөөбүз курдашпыз, теңбиз. Бизге аябай катуу удар болду да. Ошо Элмирбектен кийин эле ушул Зайырбек Ажыматовду жоготуп алуу. Анан бир ой келди. Себеби дегенде менин үйүмдө ошол үнөлүү көп жылдар деген китеби менин үйүмдө болчу. Аны окуп жүрчүмүн. Анан кайра бир баягы Зайырбекти улам эл журт ошол элибиз эстеп атканда мен дагы ошол китебин окуп атып анан бир ой келип кетти да. Ошол биз эми баягы курдашы катары, замандашы катары бунун эмгегин элге даңазалоого милдеттүүбүз. Биздин мойнубуздагы бир парыздын бири деп эсептейм. Ошондуктан анан эмне үчүн болбосун ушул Зайырбектин ушул ыр дүйнөсүн бизге калтырып кеткен ушул жакшынакай чыгармаларын өзүбүздүн театрыбыз менен элге кененирээк кылып окурмандарга жеткирели деген бир жакшынакай изги тилектер болгон. Анан Кудай буйрса ошол биздин ошол коллективдагы кесиптештер дагы ошону колдоп коштоп, анан сценарийдин үстүнөн ошол китептердин негизинде сценарий жаза баштадык. Ошол эле менин кесиптешим Инжира Токтокожоева деген экөөбүз чогуу окуганбыз режиссерлукту. Бирок биз али театрда оюн кое элек болчубуз. Анан ошол кыздар менен иштеп атып, анан биз чынында эми баягы сценарист болбогондон кийин, акынчы, жазуучу болбогондон кийин бир көркөм каражаттар, көркөмдүк керек экен. Анан жазып келатып баардыгы эми профессионалдуу деңгээлде болсун, чоң акын болсо, элге журтка уят болбойлу деген таризде анан Сайра Батыркуловага кайрылдым. Ал киши дагы ошол кезегинде Зайырбек Ажыматовдар менен, эми ал Зайырбек Ажыматов кичине улуураак, Сайра ошол Зайырбек Ажыматов ошо жаш акындардын, ошо кездеги жаш акындардан бир жакшынакай баягы дем күч алып, жаңы ошо калем кармаган кыздардын бири болчу. Зайырбекти ичинен жакшы таанычу. Анан сүйлөшүп атсак, мен деле байкап көрбөймүнбү деп калды биз экөөбүз жолугуп калганда эле. Байкап көрсөң анда давай ушул кел анда биз бирге иштешүү, бирге иштешели деп анан үмүтүбүз ишке ашып, тилегибиз ишке ашып, ошол сценарийди бир айдын тегерегинде иштедик. Анан толук жазып бүтүп, анан Кудай буйрса мынакей сахналаштырып аткан кезибиз ошол. Келиңиз, сиз дагы ошол сахнада өзүңүздүн дээрлик башка каармандарды чагылдырып жүргөн экенсиз. Анан ошол Зайырбек агабызды ролун аткарайын деп турат, башка каарман десек да болот. Ушул жерден кесиптеш Жакшылык мырзага суроо бергим келип турат. Негизи эле
Дал ошол залкарлардын мындай элесине жан киргизип, ийине жеткизе аткаруу чындыгында жеңилге турбаса керек. ооба, сөзсүз түрдө. Ооба, аябай эле оор болуп атат мен үчүн. Мындай ролдор үч уктасам түшүмө кирген эмес, Зайырбек Ажыматовду ойноп калам депчи. Чыңгыз Байкемдин сунушу менен макул болуп, азыркы учурда иштеп атабыз, Учур театры. Эми акын болбой туруп, акынды ойнош кыйын экен да. Акын болбой туруп, акынды ойнош. Негизи акындар менен бул актерлордун ойлонуусу, изденүүсү, жан дүйнөсү бирдей экен да. Булар да изденүүнүн үстүндө жүрөт. Ыры чыкпай калса, бир жумалап, 2 жумалап изденген учурлар болот. Бизде да ошондой да. Роль чыкпай калса дагы изденебиз. Ошол жагын окшоштуруп койдум да. Биздин жан дүйнөбүз окшош экен. Жан дүйнөңүздөр окшош деп калдыңыздар. Эми баягы Зайырбек Ажыматовдун жогоруда айтып өттүңүз ырларын бул жак окуп берет деп, анан телегөрүүчүлөрүбүз дагы күтүп калса керек. Зайырбек агабыздын бир ырларынан угалы деп, келиңиз анда сизден бир ыр болсун. Зайырбек агабыздын «Кымыл журфак» деген ырынан окуп берейин. Келиңиз. Көр турмуштан көңүлүм жатаганда, көрүү үчүн өзүңдү барам сага, жаштыгымдын өрт күндөрү сенде калган, кымыл журфак 10-чу жатакана. Кыздардын бөлмөсү жанга ысык, кирсектешип, көп жигиттер жарданышып, китеп берип, китепти алышуулар, кетчү эле сүйүүгө айланышып, апам дестеп, эч жака узатпаган, сагынычтан кээ күнү бышактагам, шаармага туруучу өгөй болуп, эле жыттуу баланы кучактаган. Анткен менен көөдөндү жарып чыгар, көңүлүмдү эңсеткен алыстык бар, көчөдө кар, сабакка шашып барам, бутта ботос, мойнумда галстук бар. Сени эстесем, тазарам, жашарам да, үмүт жанып, улуу иш жасаганга, кымбат баалуу күндөрүм сенде калган, кымыл журфак 10-чу жатакана. Азаматсыз баракелде. Чындыгында. Ооба, жалпы телегөрүүчүлөрүбүздүн дагы жан дүйнөсүнө жан азык болду окшойт. Ойлонуп Мына калдым. ошол ырларын ийине жеткизе кудум ошо автордой окуп бердиңиз. Чындыгында элибизде айтат эмеспи, деги эле баягы ар нерсени автордун айтымындай ийине жеткирип аткарса, авторуна тай бергендей болосуң деп анысыңарындай. Биздин Жакшылык мырзадан дагы бир жагымдуу чыгарма болду окшойт, кесиптеш. Эми Зайырбек агабыздын келбетим окшошпосо дагы, Кудай буйрса, ички жан дүйнөмдү ошол көрүүчүлөргө жеткирем деп сөз берем, Кудай буйрса. Негизинен ошол качан болгон турат ошондо? Кудай буйрса эми ушул февраль айынын аяк ченинде аяк чыгаралы ченинде. деген бир жакшынакай тилектерибиз бар. Элге Кененирээк ошол Зайырбек Ажыматовдун сахналаштырылып, Сахналаштырылып. Учур театрында дагы, Учур театрында болот. Учур театрында болот. Деги эле ушул Учур театры жөнүндө сөз кылып калдык. Сиз дагы Учур театрында азыркы учурда эмгектенип актер болуп жүрсүз. Канча жыл болду агай Учур театрында иштеп жүргөнүңүзгө? Сизди көбүнчө баягы көрүүчүлөрүбүз дагы үнүңүздөн тааныйт дегендей. Биз бала кезден агайыбыздын үнү менен чоңойдук чындыгында. Чоң рахмат. Бөөктөргө арналган, Силерде мынакей жаш алып баруучулар ошо сиздин үнүңүз менен чоңойгонбуз деген сөздүн өзү дагы бизге чоң бир кубат, чоң бир дем берет. Эл үчүн бир жакшынакай эмгек жасап аткан экенбиз деп биз дагы сүйүнүп калабыз. Анан мен негизи Учур театры 2001-жылы ошол Москвада Щепкин атындагы жогорку окуу жайы бар. Ошол жерде бүтүп келген 20 баланын деми менен, күчү менен ачылганда Акаевдин ажообуз ошо президентибиз убагында. Анан ошол биздин телевидениеде, КТРКда ачылып, муну ошолдо келген жаштардын баардыгын эли журтубуз колдоп, анан ошону менен ачылып калган. Кудай буйрса мынакей 20 жыл болду. 20га чыкты Учур театры. Учур театры 20га чыкты. Мен 2003-жылдан баштап иштеше баштадым. Ага чейин мен Нарын театрында иштеген 5 жыл. Анан эми ошол менде бир жакшынакай неме
мен маңдайыма келген бір бактының бири деп ойлойм. Ошол Шепкинге мен да баргым келген. Тилекке каршы мен кечигип калганда, анан ошол чогуу кайра эле болбой эле ошол жакта бүтүп келген балдар менен чогуу иштешип калган болду да. 2003-жылдан бери иштеп келатабыз. Эмгектенип келатасыз. Сиз дагы Учур театрында экенсиз. Сиз канча жыл болду эмгектенип келатасыз? Учур театрынан 20 жылдын 6 жылында мен бармын тарыхтын. 6 жыл болду иштеп атканыма. Биз жаштар болуп калабыз көбүнесе. Ошол эле Илим Калмуратов, Нурдөлөт Копоев, Чыңгыз Мамаев, ушундай агаларыбыз менен иштешүү бул өзү эле искусствонун чокусу, сыймык биз үчүн. Ушул агаларыбыздын дем күчү менен агаларыбызга карап түздөнүп иштеп келатабыз ушул убакка чейин. Деги эле ушул Учур театрында азыркы учурда канча актер бар? Саны мен оюмча азыр көбөйүп атат, жаштагы актерлор барат. Чаканбыз эми, Чакан театр. Бирок Чакан деген менен биз деген ошол чет жерлерге көп чыккан театр катары дайыма репертуардын үстүндө иштеп турган театр катары. Биз Кыргыз элине, кеңири Кыргыз эли эмес, Орто Азияга, Казакстан тааныйт бизди, Татарстан, Уфага бардык, Москвага бардык, Турцияга барып, мынакей ошо кыргыздын өнөрүн тартуулап келген театр катары. Биздин салмагыбыздагы чоң деп айтсам болот. Ошол. Ооба. Агай деги эле дал ошол өзүңүз жогоруда белгилеп өткөндөй Учур театры Чакан болсо дагы мына көптөгөн 20 киши бар да. Ооба, жараткан ийгиликтерди, жемишин берип келет албетте. Анан айтып өтсөңүз, биз кайрадан ушул Ажыматов туурасында сөз кыла турган болсок, деги эле биз спектаклден эмнени көрө алабыз агай? Дал ошол жалпы телекөрүүчүлөргө деле кызык болуп жатса керек. Ошо Зайырбек Ажыматовдун чыгармачылык жолу гана чагылдыра алабы же басып өткөн өмүр жолу дагы камтылабы? Жакшы суроо болду. Албетте эми эң биринчи кезекте мунун баягы чыгармачылык жолундагы ошо чыгармачылыгындагы ошо ырлардан токтолобуз. Эмнени акын эмнени айтайын деген, коомчулукка эмнени жеткизейин деген ырлары бар да, ойлору бар да. Баягы жер жарылса акындын жүрөгү менен жүрөк аркылуу өтөт деген бир жакшы сөз бар эмеспи? Бул Зайырбек Ажыматов бир ырларында бир калпы жок акында, бардыкты, чындыкты даңазалаган акында. Ошол бир эле жерде бир калп болуп калса, ошолор бир 100% Акындарыбыздын жазганы эсиме келип отурат, баягы Кудайга миң мертебе калп айтсам дагы ырыма бир мертебе. Алып Осмоновдун айткан сөзү ошо девиз ошол Зайырбекте да бар да. Бул ырларында нукура чындык бар, ыймандуу, абийирдүү акын катары биз Зайырбек Ажыматовду билсек болот да. Себеби дегенде ошол эле өзү айтып аткандагыдай бул эки доорду көргөн акын деп өзү айтып калып атпайбы? Ошо Советтер Союзундагы, андан кийин мына эгемендүүлүк жылдарын ошо Совет доорунда тарбияланган бала бир чоң максаттарды, чоң бийиктерди ушул көздөп келген бала, анан баягы Союз кулап, урап, анан азыркы рыноктук тиги жолго түшүп калган элди көрүп, ошого иши чыкпай, мамлекетибиздин ушул жаш мамлекетибиздин өсүп өнүгүүсүнө иши чыкпай, ошол көп кейип, мындай өссөк болмок, мындай болсок болмок, ошол эле коомчулукта жат көрүнүштөрдүн бардыгын ошол өз жүрөгү менен кабыл алган акында. Анан ушунчалык ийкемдүү акын экен, бул ушунчалык жумшак, ошондой жөнөкөй адамдардан гана ошол бийик чоң ырлар чыгат окшойт деп ойлоп калдым да. Анан эми бул өзүнүн ырынын бир жакшынакай, ырдын бир лириканын бир устаты деп айтсак болот да. Себеби дегенде ушунун баягы эч кимдин оюна келбеген бир жакшынакай салыштырмалуулуктары, ырынын мазмундуулугу, ырынын бийиктиги, анан ошону шөкөттөлүп бир жакшынакай кыналып тизилгендегиси көптөгөн башка акындардан айырмаланып турат да. Өзгөчөлөнүп турат да. Анан баягы кыйналбай окуйсуң. Биз эми көп акындардыкын эле окуп жүрөбүз. Анан Зайырбектики ушунчалык ыргактуу, айтсаң ичиң чыгып, ушундай таасирлүү ырларда бардыгычы
ошонун бир жакшынакай мекенге болгон сүйүүсү, эл журтуна болгон сүйүүсү, анын сүйүүнү баалоосу, жашоо турмушу, өзүнүн баягы өзүнүн ичинде камтылып жүргөн өмүр жолундагы баягы трагедиясы, өзүнүн жалгыздыгы, ошонун баардыгын эле баягы колдон келишинче ошол чыгармасында ошол спектакльде камтыганга аракет кылдык. Бул ошол чыгармачылык жолунан дагы элдер жакшы тааныса болот, чыгармачылык жолунда тааныса билсе болот. Анан өзүм баягы өзүгө дегеле Зайырбек Ажыматов деген ким болгон. Жалпы чыгармачылык жолдо дагы анан жалпы үй бүлөдө дагы кандай болгон, кандай ата болгон, ошол жеке инсан катары дагы. Спектакльге канча актер катышат агай? Дээрлик баардык актерга. Баардык актер. Массада эң башкы ролдо бул жак. Зайырбек. Ошол деп калат окшойбуз. Жакшылык мырзага суроо бергим келип турат. Жогоруда мына өзүңүз да сөзүңүздө баса белгилеп өттүңүз, чындыгында акындардын ыры жашообуз бирдей экен депчи. Акындардын ыры бир нече убакытта жаралгандай эле биздин дагы ролубуз дароо эле балп этип түшө калышы мүмкүн эмес деген сөздү айтып өттүңүз. Анан буюрса мына эл назарына сунуштааларына дагы аз убакыт калыптыр. Дал ошол Зайырбек Ажыматовдун ролу бүгүнкү күндө бышып калды десек болобу? Кудай буюрса акырындык менен келатат. Тамчыдан көл куралат дегендей. Мени ошол Зайырбек Ажыматов спектакли чыккандан кийин Заке деп тааныбай, наоборот, сен Зайырбек Ажыматовду ойногон актерсуңбу деп менин келип колумду кысып койсо, мен жеңишим ошол. Сиздин негизи актерлук чеберчиликти тандап алышыңыздын себеби эмне болду? Кимдей баягы бирөө себепчи болот го, кимдир бирөө же болбосо жан дүйнөңүз калуу болду? Негизи мен өзүм ырчы болом деген кыялым бар болчу. Анан актерлчулук окуу жайга барып тапшырып атканда эле ошол актер бөлүмүнө киргенде эле аябай кызык болду. Балдар этюд жасап жүрүптүр, жаныбарларды туурап жүрүптүр. Аурасы дароо өзүнө тартты. Аурасы дароо өзүнө тартты да, анан жок, мен актер болом деп актерлчулукту кабыл алып, окуп, азыркы учурда иштеп атам. Азыркы учурда иштеп атасыз. Агай айтып өтсөңүз, дал ошол сахналаштырылган спектакльди дайындоодо режиссерлук милдет туурасында айтып өтсөңүз, деги эле бул идеяны дал ошол алдыга максат коюп умтулуп чыкканда деги эле көпчүлүк менен иштешүү бул оңойго турбайт эмеспи агай? Анан баягы жаамат кандай колдоо алды? Туура, албетте. Бул эми мен жана биздин эфирибиздин башында да айтып кеттим. Бул менин биринчи ишим. Биринчи мына шоу кесилип атат эми, ошол шоу кандай кесилет деп менин дагы жүрөгүм дүгүлдөп турган кез. Себеби дегенде булар актерлор менен чогуу иштешип атып эле, анан режиссер болуп коюштун өзү кыйын да. Анан бул актерлор дагы бул биздей эле актер да деп кабыл алышы да мүмкүн. Мунун жоопкерчилиги чоң. Ошол эле бул жанагы сахнадагы 20 актерду ийге келтирип, ошол өзүңдүн оюңду алып чыгыштын өзү татаал нерсе. Анан бул эми жөнөкөй эле нерсе эмес да, бул эл көргөн, эл тааныган Зайырбек Ажыматов. Ошол Зайырбек Ажыматовдун деңгээлин түшүрүп алганга аракет кылып атабыз да. Ошондон жогору бир көркөмдүк нерсени эл көрө билсе, Зайырбек Ажыматовду мындан да жакшы таанып билсе деген бир жакшы ой менен коюп атабыз. Анан Кудай буйрса ошонун үстүндө иштеп атабыз. Анан эми жакшы чыгат деген бир оюбуз бар. Эч ким баягы жаман деп айтпаса ойлобойт. Биз дагы күтөбүз агай. Жалпы журтчулук барып ошол кыйын болуп атат. Сөзсүз түрдө биз дагы барып көрөбүз деген жакшы ойлорубуз бар. Агай, сизди бир окутмайынча эфирден кетирбейбиз. Өзүңүзгө бир жаккан ошол Зайырбек Ажыматовдун балким бир лирикасынан мукам үнүңүз менен окуп бербесеңиз теле көрүүчүлөрүбүз дагы жакшы эле окуп берсе болмок. Мен даярданбай келдим элем, бирок
же болбосо баягы өзүңүзгө сизди көбүнчө биздин залкар акыныбыз Алкул Осмонов агабызга дагы абдан окшоштурушат. Азыркы учурда дагы өзүңүз дагы ал ролдо Мезгилжан Алкулда башка ролду жаратканыңызда дагы маалым бизге дагы балким Алкул Осмоновдун ырларынан бирди окуп бересиз деген. Зайырбек Ажыматов деп калгандан кийин бир куплет болсо Закемдин ыры менен баштайын, анан Алкулдукунан өтөлү да уланталда. Ошол Айтор кандай агайыбыздын бир салыштырмалуулук бар да мындачы. агайыбыздын бир образдуу үнүн элге тартуулайлы келиңиз. Башым тийип күн айга тура калсам, аңкайышат аскалар улагамдан, мен өзүмдү эң бийик сезип турам, корком эх андан кулагандан дейт да. Бул сүйүүнү ушунчалык бийик даңазалап турган Зайырбек Ажыматовдун ыры, албетте бир куплет. Эми Алкул атабыздын ырынан окуп берели. Сүйгүм келет, жаш жандырып жаш болуп, жашымды алдап, жаш кайыңдай мас болуп, жанар тоодой жалын чачкан отуңа чыккым келет, жанып чыккан таш болуп. Сүйгүм келет, сүйгөнүмө жалынып, сүйгүм келет, кейт өзүңө багынып, өз күчүңө багынтып, сүйгүм келет, кейт өзүңө багынып, көпкүк асман, жерге түшсө жарылып, жердин үстүн кыян жүрсө тарылтып, ал кыяндан өтөр элем кыйналбай, бир көз караш кубатыңды жамынып дейт. Бале. Рахмат агай. Азаматсыз. Келиңиз анда жакшылык Байкеге дагы мырзага дагы ыр кезегин сунбасак болбос. Атайын келип өзү даярданып чыңгы же бул жак окугандан кийин бир аз. Бирок кандай болгон күндө да чындыгында улуулар баскан жол урпактар үчүн ыйык болуп келет эмеспи? Анын үстүнө элибизде айтат, жаш келсе ишке, кары келсе ашка дейт. Анын сыңарындай баягы. Четтеп калдым. Бул жакка Мелмил деген ырынан окуп берейин. Бир сулууга жолуктум, мелмил деген. Сулуулукка мээримге мелмил деген. Эриниме төшөлүп, эриндери. От ичкенди үйрөндүм, эрдим менен. Жаңырууда, бардыгы жаңырууда. Жалын оттор денемден агылууда. Кайнап турса канымда улуу сүйүү, каным ташыйт дүркүрөп тамырымда. Сенсиз мокоп, жашоодон сууп келемин. Сүйүү туткасы улук жердин. Согуп жүрөк демиңден демиктирген, соолуп жаткан жеримден туруп келдим. Рахмат. Агай, анан дал ушул жерден бир суроо узаткым келип турат чынында. Деги эле ушул замандаштары катары, артындагы шакирттери катары дал ушундай чыгармаларын сахналаштырып, же болбосо эскерүү кечелерин өткөзүү менен гана эскере алабызбы, же болбосо дагы бир кандайдыр бир артындагы муундарда жоопкерчилик барбы агай? Эми албетте азыр эми биз болгу интернет заманы келип, элдин баары китеп окубай, ошол кыйын болуп калбадыбы азырчы. Анан эми китеп окуу кандай сонун эле, кандай жакшы эле. Анан эми ошол биз ошол китептерин көбүрөөк чыгарып окурмандарга Зайырбек Ажыматовду дагы ошол биздин жаштарыбыз азыркы тапта ошол китеп окубаганы өкүндүрүп атпайбы? Ооба. Ошо көбүрөөк китеп окуса дейт элем да, мен тилегимчи. Ошондо көбүрөөк бир тааныйт беле. Анан бирок албетте өзүң айтып тургандагыдай ошо эфирге бат чыгарып, коомчулукка Зайырбек Ажыматовду көбүрөөк таанытканга биз карыздарбыз да. Бат эскерип турсак, элдин эсинен кетпейт. Ошо унутта калбаш керек. Ошол эмне деген зор эмгектери бар. Муну кайталап окуп турса, эч качан бир тажабай тургандагыдай бир жакшы, сонун керемет ырсаптары бар да. Ошо кайталап окуп турушубуз керек. Ошол. Кесиптештери баягы замандаштары деп калбадыкпы анан? Замандаштары, кесиптештери дагы ушул эмеге
сахналаштырган атайын чакыруу даярдап жатасыздарбы? Ооба, эми Кудай буйрса биз ушул Зайырбек Ажыматовго киргенде ошол өзүнүн замандаштарына ошол эле Нурлан Калыбековго ошол эле тиги Мирлан Сагмый кожого барып өзүнүн ошол кездеги чогуу эми иниси болот Улан Турдалиевге барып сурамчылоолорду кененирээк маалымат алалы, бир иштеп аткан ишибизде калпсыздык болбосун деген негизде баардыгынан бир сыйра барып кеңеш сурады. Кандай эле, мүнөзү кандай эле, чыгармачылыкта орду кандай эле. Биз эми чыгармачылыкта ордуну билебиз, бирок өзүнүн жүрүм туруму, мүнөзү кандай эле десек баардыгы ушунчалык бир жумшак адам эле. Ошол бир жанакы бир жакшы жазып калса ушунчалык кудуңдап сүйүнүп, анан өзүнүн баягы эми жалгыздыгы көбүрөөк айтылат ыргтебинде дагы. Анан баягы атасы өскөн, анан таарынчак болчу экен. Жетим деген сөз айтылып калса эле таарынып кетип калчу экен. Ошо жүрөгү менен кабыл алчу экен көп нерселердичи. Ушундай сөздөр болуп калса туруп эле кетип калчу дейт. Анан ошо мүнөздөрүн көбүрөөк анализдегенге басым кылдык, аракет кылдык. Ошонун баарын чогултуп туруп анан кийин сахналаштырган атасыздар. Буюрса ооба, мына сиздерге терең ыраазычылык билдирели агай. Убакыт деген учкан куш экен. Сиздер менен дагы да болсо керемет кеп кургубуз келип турат, бирок убакыт чектелүү, сиздер билгендей эле. Дал ушул мына бир чоң ишке бел байлап жатасыздар агай. Элибизде айтат эмеспи, өмүр бизден өтүп кетсе эл эмгектен эскерсин деп. Анын сыңарындай мына ошол эмгектерин элибизге тартуулаган турасыздар. Ошол иш ийгиликтүү болсун дейли. Буюрса биз дагы барып назар салып дем берип турганга жарайбыз албетте. Анан ошол эфир соңундагы эми биз тараптан берилбей калган кандайдыр бир суроолор болсо, айта албай калган оюңуздар болсо, сиздерге эркин микрофон суналам. Чоң рахмат. Сиздер да мынакей жаш алып баруучулар экенсиздер. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайм. Анан эми бардык эле суроолорду бердиңиздер окшойт деп мен толук канагаттанам. Анан эми калганы болсо сыр боюнча турсун деп айтып коюшат го. Калгандарын мынакей ошол биз Кудай буйрса 100% эмес 120%ке чейин бир жакшынакай көргөнсүздөр. Ооба. Баягы даяр болгон кезде элге тартуулайбыз. Калганын болсо ошол жакшынакай биздин ушу учур театрыбыздын сахнасына бир көргөн артык кылалы деп көрсөбү деген биз жакшы ойдо турабыз. Ошол кыргыз учурдан пайдаланып кыргыз элибизге тынччылык каалайм, ден соолук каалайм. Иштеринде ийгилик болсун, баардык үй бүлөдө бир жакшынакай үй бүлөлүк бакыт, кубанычты каалайм. Анан эми мамлекетибиз өркүндөп, өсүп, элибиз көп театрларга келип, ошо театр дүйнөсү менен дайыма байланышта болуп, ыр дүйнөсү менен байланышта болуп, китепти көп окусун, Зайырбек Ажыматовдой болгон уулдарыбызды, кыздарыбызды даңазалап көтөрүп алган элдин бири бололу деген бир жакшынакай тилектерибиз бар. Рахмат. Келиңиз. Жакшылык мырза. Учурдан пайдаланып деген сөзүңөр жакты. Учурдан пайдаланып мен бүгүн атамдын туулган күнү болчу. Ошону куттуктап коеюн. Туулган күнүңүз менен чын жүрөктөн каалайм. Оорубаңыз, балдарыңыздын алдында ысык чайын ичип, күлүп жайнап төрүбүздө олтуруңуз ар дайым. Ошо элтердин жалпы жамаатына чоң рахмат. Башыбызды ийип тайзым кылабыз. Дагы да болсо чакырып тургула, эфирге келип турабыз. Чакырдыңыз. Кудай буйрса, Зайырбек Ажыматовдун спектаклин келип көрүп, эргип алып кетиңиздер. Биз дагы рахмат. Учурдан пайдаланып Жакшылык мырзанын атасын бүгүнкү туулган күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сизге кааларыбыз чын ден соолук, узун өмүр, кажыбас кайрат. Албетте, урматтуу телекөрүүчүлөр, дал ошол өрнөктүү өмүр сүргөн Зайырбек Ажыматовдун чыгармаларын сахналаштыруу максатында бизден өнөр адамдары келип, керемет кеп куруп берди. Сиздерге терең ыраазычылык билдирели. Бар болуңуздар, чыгармачылык ийгилик болсун. Биз болсо көрсөтүүбүздү алдыга карай улантабыз.